Аллахтын алдындагы даражаңды билген келсе, анда эмне менен алектенгениңе карагын. Мына ошондо билесиң. Эгерде Аллах сени аны зикир кылуу менен алек кылса, анда билгин Аллах дагы сени периштелердин алдында эскертүүнү каалады. Эгерде Аллах сени Куран окуу менен алек кылса, анда Аллах сени менен сүйлөшүүнү каалады. Эгер Аллах сени өзүнө ибадат кылуу менен алек кылса, анда Аллах сени өзүнө жакындатууну каалады. Билгин. Эгер Аллах сени дүйнөгө берилүү менен алек кылса, анда Аллах сени өзүнөн алыстатууну каалады. Эгер Аллах сени адамдардын гана ыраазылыгын издеш менен алек кылса, анда Аллах сени кор кылган абалга түшүргөндүгүн билгин. Эгерде Аллах сени өзүнө дуа кылуу менен алек кылса, анда Аллах сенин сураганыңды берүүнү каалады. Андыктан өзүңдүн абалыңа көз чаптыр. Эмне менен алек болуп жатканыңа карагын. Мына ошондо Аллахтын алдындагы даражаңды билесиң.